Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vessalamu ala eşrafil enbiya vel mursalin. Урматтуу мусулман бир тууганым, сахабалар эгерде Рамазан ай келе турган болсо, алар өтө катуу сүйүнүшчү эле. Жана алар 6 ай бою Аллах Тааладан Рамазан айына жеткирүүсүн тиленип дуа кылышчу эле. Эгерде Рамазан ай чыгып кете турган болсо, кайра 6 ай бою Аллах Тааладан суранып, кылган амалдарын кабыл болуш үчүн тиленишчү эле. Эмне үчүн ушунчалык узак убакытка дуа кылышкан алар? Эмне үчүн Рамазан айына жетүүнү ушунчалык аракет кылышкан? Эмне үчүн Рамазан айыны алар сагынышкан? Балким алар билген бир сыр бар эле. Биз мына ушул сырды, Рамазандын улуулугун, андагы ибадаттардын сооп сыйлыктарын билбегендиктен кээ бирлерибиз Рамазан айы келген кезде жалколонуп, Аллах Таала жардам берсин, эми Рамазан айын эптеп өткөрүп алалы деп кээ бирлерибиз наразы болгондой сөз айтабыз. Балки биз Рамазан айынын сообун билген кезде мынтип айтпайт элек. Аллах Тааладан бизди Рамазанга жеткир деп Аллахтан соо үмүт кылып, тиленип, 6 ай Рамазан келгенден алдын аны сагынып, анын келишине кубанып тосуп алат элек. Мына ошондон урматтуу мусулман бир тууганым, келиңиздер, биз дагы ошол сахабалар билген Рамазан айындагы улуу соопторду үйрөнөлү. Балки биз дагы алар сыяктуу болуп, Аллахтан чын ихлас менен Рамазанга жеткирүүсүн суранып, эгер Рамазанга келген болсок, анда Рамазанды кубанып тосуп алып, Рамазанды сагынып, жана Рамазандын баштан аяк ага туруктуу болуп, Рамазан келген кезде жүрөгүбүздүн демдери ойгонуп, ибадатка бекем болуп, ибадатка Рамазан айынын башынан баштап аягына чейин туруктуу болуп өткөрүүгө бизге дагы себепкер болор. Албетте аалымдарыбыз айтышат: "Мен лем я'риф тавабал амали сакулат алейхи жамиул ахвали" дейт. Кимде ким амалдардын сообун билбесе дейт, ага баардык абалда ибадат кылыштык оор болот дейт. Биз Рамазан айынын фазилетин билиштик, андагы сооп сыйлыктарды билиштик. Аллах Таала Рамазан айында өзүнүн пенделерине өзгөчө райым эшиктерин ачат. Өзгөчө сооп сыйлыктарды көбөйтүп бере турган, Аллах Таала өзүнүн белектерин кошуп бере турган ай. Биз муну билиштиктен пайда, биринчиден жүрөктөгү демибиз ойгонот. Рамазанды келишин сагынып, анын келишине кубанып тосо алабыз. Экинчиден Рамазанды башынан баштап аягына чейин туруктуу болууга бизге жардам берет. Келиңиздер, урматтуу мусулман бир тууганым, бул Рамазан айынын соопторун кээ бирлерине токтолуп өтөлү. Биринчи, Рамазан айы бул сиздин бейиштеги даражаңызды эң жогорку даражаларга көтөрөт. Орозо кармаштык пенделин даражасын көтөрөт. Албетте бейиш бул 100 даражадан турат. Пайгамбарыбыз айткандай, бейиштин 100 даражасы бар деген. Ар бир даражанын ортосунда кээ бирки риваяттарда 100 жылдык жол дейт. Кээ бирки риваяттарда 500 жылдык жол дейт. Ал эми сиздин Рамазандын орозосун кармаштыгыңыз мына ошол бейишке киргенден кийин дагы сиздин бейиштеги даражаңыз бийик болууга себепкер болот. Пайгамбарыбыздан дагы башка бир хадистер келген. Бейиштин астындагы адамдар, мисалы үчүн 30-чу даражадагы адамдар 31-чи даражадагы адамдарды асмандагы жылдыз сыяктуу көрүшөт деген. Мына ушундай алыстыкта ушундай көрүнүп турат деген. Жана ошондой урматтуу мусулман бир тууганым, алдыңкы даражага караганда үстүнкү даражада жыргалчылык көбүрөөк болот. Ал жердеги жыргалчылык астыңкы даражага караганда күчтүүрөөк болот. Ага окшобойт. 30-чу даражадагы адамдар 31-чидеги даражадагы бейиштеги адамдардын абалын көрүп, ошого суктанышат.
мен да бир амал кылып койгондо ошолордун даражасына жетмек экем деп мына ушинтип бул жакта кылган ибадаттардын кээ бирлерине мына ушундай кичине кайгырып турушат. Ошондон урматтуу мусулман бир тууганым, Рамазан айынын орозосу биздин бейиштик даражабызды көтөрөт экен. Биз Рамазан айы келген кезде мына ошон үчүн кубанышыбыз керек. Мына ошон үчүн биз Рамазан айына бекем болушубуз керек. Эртең бейиште даражам дагы жогору көтөрүлөт экен. Кантип көтөрүп алам ушул даражамды дагы бийигирээк деп биз Рамазан айы келгенде кубанып, анын орозосун кармашыбыз керек. Буга далил Толха ибн Убайдиллахтан келет, айтат: "Анна рожулайни мин Бали" дейт. Бали деген урудан пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга эки киши келип, экөө бир убакта исламды кабыл алды дейт. Факан ахадухума ашадда иҗтиһадан минал ахар дейт. Алардын биринчиси экинчисине караганда ибадатта көбүрөөк аракетчилер дейт. Фагаза муштахидан минхума дейт. Анан ошол биринчиси аракетчили согуш майданына чыгып, фастушхида дейт. Ошол жерде шейит болуп каза болду дейт. Сума макасал ахар ба'даху санатан сумма туфия. Андан кийин экинчиси бир жыл жашап, алда каза болду дейт. Кала Толха айтат: "Райты фил манами байнама ана инда бабул жанна." Мен түшүмдө көрдүм дейт. Бейиштин эшигинде жанагы эки киши туруптур дейт. Фахаража харижун минал жанна фазина лиллати туфия ахиран минхума дейт. Бейиштен бир киши чыгып туруп, экинчи каза болгонун бейишке алып кирип кетти дейт. Дагы экинчи рет кайра чыгып туруп, кийин экинчи кезекте болуп, жанагы аракетчил Аллах жолуна каза болгон биринчисин бейишке алып кирип кетти дейт. Ана мага карап туруп: "Иржи фа иннека лам я'ни лака бa'd." Сен азыр бейишке кирүүгө убактың келе элек. Сен кайт деп мени кайтарып жиберди дейт. Анткени Толха радиаллаху анху ал каза боло элек болчу. Анан фасбаха Толхату юхаддису бигин нас фa'ajibу лизалика дейт. Таң аттырган кезде Толха ушуну адамдарга айтып берди. Адамдар бул нерсени угуп өтө таң калышты. Бул кабар пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга да жетип келет. Ошондо пайгамбар сурайт: "Минай шайин та'ажабун?" Силер эмнеден таң калып жатасыңар дейт. Ошондо айтат: "Я Расулаллах, хаза кан ашадда рожулайн иҗтиһадан сумма штушхида." Бул биринчиси экинчисине караганда көбүрөөк аракетчил болчу. Жана Аллах жолунда каза болду эле. Кийин бейишке барганда экинчиси биринчи кирип кетип атат, бул экинчи болуп кирип атат. Бул кандай болуп калды, өтө таң калыштуу. Ал көбүрөөк ибадат кылат, Аллах жолунда шейит болду эле дегенде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам аларга төмөндөгүчө жооп берет. Алейса код макаса хада ба'даху сана. Бул экинчиси ал каза болгондон кийин бир жыл жашабадыбы дейт. Сахабалар: "Бала" дейт. "Ой я Расулаллах" дейт. "Ва адрака Рамазан фасама ва салла када ва када мин саждатин фи сана." Мына ошол жашаган жылында ал Рамазанга жетип орозо кармадыбы дейт. Жана намаз окудубу дейт. Ошону не дейт? "Бала" дейт. "Ой Расулаллах" дегенде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам: "Фама байнахум абаду мимма байна сама вал ард." Мана ушул себептүү дейт. Экөөнүн бейиштеги даражасынын айырмасы дейт. Асман менен жердин аралыгы сыяктуу айырма бар дейт. Демек, биринчи кирип кеткени бейиште жогорку даражасына дейт. Ал эми экинчи киргени бейиштин төмөнкү даражасына дейт. Анткени андан кийин бир жыл жашап, орозо кармаган себептүү дейт. Намаз окуган себептүү мына ушундай даражага көтөрүлдү дейт. Демек, урматтуу мусулман бир тууганым, орозо кармаштык сиздин бейиштеги даражаңыз көтөрөт экен. Биз жана айткандай эле, ар бир бейиштеги ар бир даражанын ортосунда 500 жылдык жол бар. Ошондон урматтуу мусулман бир тууганым, бейиштеги даражаңыз көтөрүлө турган болсо, дагы көбүрөөк жыргалчылыкка бөлүнө турган болсоңуз, мына ошол Рамазан айы ошого себепкер боло турган болсо, Рамазан айы келүүсүнө биз сүйүнбөйлүбү? Аллах Тааладан дуа кылып суранбайлыбы? Рамазанды кантип биз сагынбайбыз? Кантип ушундай Рамазанды келгенде биз кайгырабыз? Кантип ушул Рамазан келген кезде орозо кармабастан, Рамазандын сыйлыктарынан, Рамазандагы белектерден пайдаланбастан кантип өткөрүп жиберебиз? Албетте мунун баары урматтуу мусулман бир тууганым, мына ошол Рамазан айынын
орозосунун сообун билбегендикте турат. Рамазан айынын фазилеттүү ай экенин билбегенде турат. Илимсиздик адамды мына ушундай улуу сооптордон кур калтырат. Биз ушунун сообун билип, Рамазан айы келген кезде дагы жүрөктөрүбүздү ойготуп, Рамазан айында ибадаттарга бекем болуп, туруктуу болуп, ибадаттарга шашылып аткарып, бири-бирибизден жарышып, ар бир ибадатка Рамазан айында башка айларда аракет кылбагандай, бул айда тырышып, көбүрөөк аракет кылып жасап калышыбыз керек. Анткени бул айда сооптор көбөйтүлүп бериле турган ай. Мына ошо менен урматтуу мусулман бир тууганым, бүгүнкү сабагыбызды кыскача жыйынтыктайбыз. Демек, орозо инсандын бейиштеги даражасын бийик болуусуна себепкер болот экен. Субханакаллахумма бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.